сиздер баягы Улан Эгизбаевдин Бишкектеги көр саткан боюнча изилдөөсүндө жакшы иштебей, анан ошол сот кайра ошол журналист менен ошол көрсөтүм берген адамга штраф салып, анан коомчулуктун пикиринен кийин ошол ишти кайра козгодуңар, ошондойбу? Туура. Туура Анан козголгон. азыр келип ошол эң жөнөкөй адамдар күнөөлүү болуп турат, жетекчилер күнөөлүү болуп атыптыр. Эмне үчүн? Урматтуу Абдулхат Мадрасулович, бул боюнча биз жообун да бергенбиз. Буга чейин бирок мен кайталап коеюн. Көрсаткан фактылар боюнча 4 иш кылмыш козголгон. Тилекке каршы ал көрсаткандардын өздөрүнүн жетекчилери расмий тилде айтканда должностной лицо болуп эсептелбейт. Ошондуктан колдон келген нерсе бул мыйзам чегинде биз жумуштан алганга гана алуубуз жетти. Калган фактылар боюнча кылмыш иштерин баары бүтүп, аяктап, жыйынтыкталып, сот тармактарына өткөрүлгөн. Эми соттун чечими менен кимди жумуштан алдыңар? Ким? Кимди жумуштан алдыңар? Эмне үчүн жумуштан алдык? Жок, кимди алдыңар жумуштан? Жумуштан алган күчү жетет деп айттыңыз. Алынган 2 ошол жакта иштеген жетекчи бар экен, жетекчисин алганбыз. Алиев, бирөө Алиев, да бирөөсүн мен эсте албай атам, бизге кат түрүндө маалымат берем, ал жерде баары жазылган. Жок, силер өзүңөр ошону аягына чыгарбай, өзүңөр создуңар. Биринчиден. Экинчиден азыр сотко жалаң жөнөкөй адамдар барыптыр да, жетекчилер эмне үчүн барган жок? Силер атай өзүңөр следствие ошондой кылып атпайбы? Ал жерде эки эле жетекчиси бар, экөөнө тең иш козголгон, экөө тең сотко кеткен, бирөөсү жумуштан алынган. Ал жерде расмий тилде айтканда жанагындай должностной лицолор жок экен тилекке каршы. Ошон үчүн камаганга чейин шарт болгон жок. Айтылган далилдердин 0,5% такталган эмес. Ошондуктан ушундай жыйынтыкка чыккан кеткен. Анда мурунку башында ишти токтотуп коюп, кайра ошол баягы көрсөтмө берген адам 10 000 сом штраф келген следователиңерди жазаладыңарбы? Жок, ал деген биз штраф, биз айып кое албайбыз. Жок, силер өзүңөрдө следователиңер турмеш ишке алып баргандан кийин Улан Эгизбаев өтүп кеткен өзү менен баягы көрсөтүп берген адам 10 000 сом штраф келип атпайбы силерге турмеш деп, соттун чечими менен. Ошондо силердин следователиңер турмеш иш кылгандан ушундай болуп атат да. Ошо следователге эмне чара көрдүңөр? Штраф боюнча сот укуктары биздин чечимге шылташкан эмес, алар өздөрүнүн чечими менен, себеби дегенде в гражданском порядке были обращены. Эми силер так маалымат берип, кызыктар болгон эмессиңер ишти аягына чыгарган. Ошон үчүн соттон утулуп атпайсыңарбы? Ошо эмне чара көрдүң ошо следовательге? Тергөөчүгө чара көргөн жок, себеби дегенде анын жыйынтыгы менен, анын чечими менен эч кандай эч кимге айып салынган да эмес, эчтеке болгон эмес. Тергөөчү бияқта күнөөлүү эмес. Сиздин жетекчилигиңиз кызыктар меткенсиңер ушундай ишти ачкангачы. Силер качан коомчулук көтөргөндө айтканда гана кыймылдайсыңар, оозуңар жаап отурасыңар, өзүңөр коррупцияга аралашыпчы. Керекпи силерге ошол органдын, мамлекетке барчы? Силер жоюп ташаш керек силер. Ишкерлердин моюнда отурасыңар бардык жердечи. Ал Азимиш туура айтты азыр. Бардык ишти азыр бардык жерге барсаң, ишкерлер силерге жалып кылат. Финпол биздин моюнубузга отуруп ал дейт дойлядачы. Анан журналисттер ачып берген ишти аягына чыгара албайсыңар дагы, өзүңөр башка иште отурасыңар. Кызыкчы чөнтөгүңөр кызык бар жердечи, андай болбойт да.